70-80% айымдар оргазм алышпайт. Бул психологиялык факторго байланыштуу да. Ал эми төрөттөн кийин сизде оргазм жоголуп кеткен болсо, анда могу алдыңкы булчуңдардын бошоп кеткендигинен болот. Мына караңыздар, бул жыныскындын айланасында дагы эрогендик зоналар бар. Жыныскындын ичинде дагы эрогендик точкалар бар. Анан могу клитордун булчуңу. Мына ушул клитордо дагы, клитордун теринин алдыңкы бөлүгүндө канатчалары бар. Клитор менен дагы оргазм алса болот. Ал эми алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенде, клитордун булчуңдары бошоп, кынап бошоп кеткенде, кынаптын ичиндеги эрогендик зоналар бошоп, булчуңдар бошоп, эскирип, оргазм сезбей калат аял адам. Каалоо жоголуп кетет, жыныстык катнаштын аралыгы узарып кетиши мүмкүн да. Бул жыныстык катнаш деген, оргазм деген бул жакшы сезим. Байлыктын рахатында жок, акчанын, бийликтин рахатында жок. Бул өзгөчө сезим. Аял менен эркектин ортосунда боло турган жакшы сезим, күчтүү лаззат. Лаззат алуу керек ар бир адам. Эгер төрөгөндөн кийин оргазм албай калган болсоңуз, анда интим гимнастика жасап, кайрадан оргазмды жакшыртыңыз. Ал эми өмүрүңүздө оргазм албаган болсоңуз дагы менин курсума келиңиз. Оргазм албоонун себебин табабыз. Сизде сөзсүз бул сезим болот.